Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 7 каналдагы Ден соолук плюс телеберүүбүздү кайрадан Эсен клиника реабилитациялык борборунун реабилитолог, инвазивдик кардиолог доктору мен Сарыков Эсеналы сиздер менен бүгүн болмокчумун. Анда эмесе бүгүн сиздер менен талкуулоочу темабыз артрозду дарылоого болобу же болбосо артрозду дары менен дарылоого болобу деген темада түз эфирде сиздер менен маек кылмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейинки эфирлерибизде дагы артроз боюнча көптөгөн түз эфирлерди алып барып, тилекке каршы көрөрмандардын кайрадан бизге кайрылып, ошол артроз боюнча дагы чыксаңыздар, дагы коомчулукка көбүрөөк артроз жөнүндө айтып, кененирээк маалымат берип, ушул артрозду кантип дарыласа болот, кантип алдын алса болот, кантип дары дармек менен дарылаган жакшыбы же болбосо реабилитация кылып эч кандай дары колдонбой калыбына келтирген жакшыбы деген суроолорду көптөгөн көрөрмандарыбыз бизге узаткандыктан кайра эле бүгүнкү берүүбүздө сиздерге ушул артроз деген оорунун дарылоонун ыкмаларын, кандай реабилитация кылыш керек жолдорун дагы ушул артроз жөнүндө сиздер менен бүгүнкү эфирибизде кененирээк дагы бир ирет маек кылганга же болбосо сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге биз бүгүнкү эфирди дагы артроз деп койдук. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул артроз оорусу коомчулукта аябагандай көп болуп баратат. Көптөгөн жаштарыбыз артроз менен ооруп жатат. Бул ооруну илгери мурун ата энелерибиз, чоң ата, чоң энелерибиз, мындай ата апалар, картаң кишилер ооруган болсо, ушул оору менен жабыркаган болсо, азыр бул оору жашарды деп бүт жерде айтылып жүргөнүн өзүңүздөр билесиздер. Эми бул артрозго бир аз токтоло кете турган болсок, артроз муундун жешилип калышы, муундун ортосундагы кемирчектин жукарып жок болуп кетиши жана ошол муундун бетиндеги суставная поверхность деп коет. Муундун бети мына сыйгалак болуш керек эле. Ушул муундун бети сыйгалак болбой, жара болуп, ар кандай язвалар пайда болуп, ушул жерде жарачалар пайда болуп, анан сөөктүн бири-бири менен тирелишип, өйкөлүп, сөөктүн жээктеринде мындай сөөктөр өсүп, муундун жээктерине сөөктөр өсүп, ушундай абалга алып келген ооруну, абалды же болбосо ушундай абалды биз артроз деп, остеоартроз деп атап келишет. Ал эми кээ бир жерлерде, көпчүлүк эле жерлерде тизедеги остеоартрозду гонартроз деп атап жүрүшөт. Ал эми жамбаш муундагы тазобедренный суставты болгон артрозду болсо коксартроз деп дагы атап жүргөндөрү өзүңүздөргө белгилүү. Эми бул артроз кандай абалда, эмне үчүн артроз болуп калат деген суроону биз аябай көп угабыз жана ушул суроого жооп издеген биздин бейтаптар дагы өтө көп коомчулукта. Эми бул артрозга алып келген бир нече факторлор бар. Жана бул артрозго бир эле ушундай оорудан келип чыкпастан, буга дагы артрозго алып келе турган дагы бир кошумча бир оору бар экенин сиздер билесиздер болуш керек. Ал кайсы оору дей турган болсоңуздар, бул остеоартрозго алып келип кое турган оору бул ревматоидный полиартрит деп коет. Ревматоидный полиартритте дагы кесепети сөзсүз түрдө бул остеоартрозго алып келет. Анткени ревматоидный полиартрит экөөнүн айырмачылыгы жөнүндө дагы айтып кетели дедик эле бүгүн. Ревматоидный полиартритте болсо организмде биздин өзүбүздүн иммунитеттен башка дагы бир иммунитет пайда болот дагы. Ошол кайсыл жерде адамдын муундары болсо, муундун ортосундагы кемирчектерди жабыркатуу менен сезгенүү пайда болуп туруп, ошол муундарды жабыркатып, анан ошол остеоартроз деген ооруга алып келип коет. Айырмачылыгы ошондо.
эгерде ушундай полиартрит болуп, ревматоидный полиартрит болуп ооруган кишилер болсо, бул нерсени биле жүрүү керек. Анткени ревматоидный полиартритте убагында жанагы иммунитетти, кошумча пайда болгон иммунитетти убагында басаңдатып, аны кандай жол менен басаңдатабыз? Аны убагында жанагы ревматолог дарыгерлерибиздин жазып берген күчтүү дарыларды ичип, убагында мындай регулярно ичип, мындайча айткандачы, өзүң каалаганда эле ичип койбостон, дайым канча убакыт, кайсыл убакытта жазган болсо дарыгер, ошол убакытта калтырбай ичип, анан ушул сезгенүү процессин токтотуп, остеоартрозго алып келбей турган абалда кармап калса, анда бул оору токтойт дагы, иммунитет, кошумча пайда болгон иммунитет токтоп, дальше жанагы муунду сезгенде турган процесси токтогондон кийин кадимкидей жашоого, бул остеоартрозго кабылбай тургандай даражага жеткирип, анан остеоартроздон куткарып калса болот. Же болбосо остеоартроздун алдын алса болот. Дагы бир жолу бул остеоартроз деген түшүнүктө бул адам баласынын дене түзүлүшүн өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эң чоң органдарыбыз бул булчуңдар. Экинчи чоңдугу боюнча экинчи орунда турган орган бул адамдын денесиндеги булчуңдар. Андан кийинки чоң органыбыз бул сөөктөр, адамдын скелети деп айтып жүрөбүз. Ушул скелеттердин бири-биринен нормада булчуңдарыбыз күчтүү болсо, булчуңдарыбыз сезгенбеген, оорубаган булчуңдарыбыз болсо, ал булчуңдар мындай жоон, узун, анан жумшак болот. Анткени бул булчуңдарды экинчи жүрөк деп дагы коомчулукта жакшы атап жүрүшөт. Анткени эмне үчүн экинчи жүрөк деп коет? Кан айлануу бир эле жүрөктө айланбастан, ошол булчуңдар аркылуу дагы кан тамырлар менен кан айланып, ушундай органдарга, сөөктөргө, чучуктарга, же болбосо башка майда органдарыбызды, бул ички органдарыбызга кан менен, азыктар менен, витаминдер менен мындай камсыздап турган ошол каныбызды, ошол экинчи жүрөк болгон булчуңдарыбыз айландырып турат. Ошол булчуңдарыбыз сезгенбеген, жабыркабаган, күчтүү булчуңдар болсо, жумшак булчуңдар болсо, ушул эле биздин муундарыбызды бири-биринен алыстатып, мына өзүңүздөр көргөндөй, бири-биринен алыстатып, аралыкта кармап иштетет. Биз чуркайбызбы, тепкичтен чыгабызбы, же болбосо мындай оор жүк көтөрүп кыймылдап иш кылабызбы, ошого карабай булчуңдар, жанагы күчтүү булчуңдар муундарды бири-биринен алыстатып кармайт. Анан ошол булчуңдар алыстатып кармаган үчүн муундун ортосунда кемирсек дагы калың болот, жешилбеген болот. Жана синовиальный жидкость деп коет, май чыгат деп коет эмеспизби? Ошол май дагы керектүү өлчөмдө чыгып турат. Же аз чыгып калып, же көп чыгып калып, андай болбой, керектүү өлчөмдө чыгат. Андан сырткары ошол муунду кармап турган, сөөктөрдү бири-бири менен кармап турган, илештирип кармап турган связкаларыбыз дагы жанчылбаган, кырчылбаган бойдон мындай кызмат кылган болот. Анан ошол булчуңдарыбыз алсызданып кеткенде, алсызданып, ичкерип, орустар айтат, мышечная атрофия деп коет. Атрофируется этип кеткен болсо, ошол муундарды бири-биринен алыс кармай албай калат дагы. Бул жерде бир эле муундарды эмес, омурткаларды дагы бири-биринен алыс кармай албай калат дагы. Муундар бири-бири менен тирелишип, өйкөлүшүп басканда моундай болуп. Анан эки муундун ортосундагы сыйгалак жери жара болуп, сезгенүү пайда болуп, шишиктер пайда болуп, андан сырткары ушул муундун ортосундагы связкалар дагы кырчылып, жанчылып, жарылуу пайда болуп, жабыркап калат. Ошол эле синовиальный жидкость дагы, май дагы жакшы бөлүнүп чыкпай, эки муундун ортосу кургак эле иштеп калат дагы, муундун ортосундагы кемирчек жешилип, муундун ортосунда кемирчектен эчтеке калбай калат, мындайча айтканда. Артроздун келип чыгуу патогенези бир аз болсо дагы сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн ушундай кара тил менен айтып бердим. Эми эң көп осевой нагрузка деп коет да, жана адам өйдө турган кезде, вертикальный положенияга турган кезде эң көп жүк,
эң көп жүк ушул эки тизеге келип түшөт. Андан кийин 3-чү, 4-чү, 5-чи бел омурткаларга келип түшөт дагы. Ошол жерлер көбүрөөк башка жактагы муундарга караганда, башка омурткаларга караганда ушул жер батыраак остеоартроз болот. Артроз болуп, эки тизе деформация болуп кетиши мүмкүн. Деформация дегенде кандай? Адамдын буту же О-образный деформация болуп, же болбосо тескерисинче мындай X-образный болуп, эки тизеси биригип, кайчылаш болуп, X-образный деформация болуп калат. Эми коомчулукта көп кездешкен бул О-образный деформация. Артроздо буту Оого окшоп, эки тизеси алыстап, ушундай деформация болуп калат. Эми бунун артроздун белгилери кандай дей турган болсоңуздар, артроздун белгилери биртке кыймылдаганда, адам өйдө туруп басайын дегенде аябагандай оору пайда болот. Чыдатпай адамдын жанын кыйнап турган, мындай жүдөтө турган оору пайда болуп, ошол оорудан адам кыйналып, дискомфорт болуп, көп баса албайт, көп кыймылдай албай калат. Анан 10-15 мүнөт кыймылдагандан кийин кээ учурларда муун көбүрөөк иштеген үчүн бир аз жанагындай синовиальный жидкость майы көбүрөөк чыгып, анан ошол жерде майлап баштаганда оору бир канча жоголуп калышы мүмкүн. Анан ушундай кээ бир учурларда жанагы остеоартрозго майдагы куйдуруп жүргөндөр бар. Бул дарылоо процессин айта турган болсок, көпчүлүгүбүз эми жана кыргыздарда билесиздер го, өзүңүздөр укканын жасай беребиз да. Мисалы бирөөдөн бир нерсе угуп калсак, ошону сөзсүз түрдө жасайбыз. Ал бизге пайда алып келеби, же тескерисинче зыян алып келеби, аны ойлобойбуз дагы. Ошол бирөөдөн укканыбызды жасаганга аракетти аябай көп кылабыз. Анан эми буну артроз оорусун белгилерин бир аз айтып өттүк. Анан дары менен дарыласа болобу деп аябай көп сурашат да. Май куйдурсак болобу, дары менен дарыласак болобу деп аябай көп сурашат. Мен мындай айтат элем. Артрозду дары менен убактылуу дарыласа болот. Бирок дары менен айыктырып жиберүү мүмкүн эмес. Артрозду дары менен убактылуу ооруну токтотуш үчүн, шишиктерди таратыш үчүн, же болбосо ошол муундун ортосундагы синовиалдык майды бир аз көбөйтүп чыгара турган, же болбосо ошол жердеги сезгенүүнү бир аз токтото турган дарылоо жүргүзсөк болот, дары дармек менен. Бирок толук айыктырып жиберүү мүмкүн эмес. Биз жанагы айтат го, причинасын табыш керек, анан ошол причинаны дарылаш керек деп коет го. Бул артрозго көпчүлүк учурда, 90% учурда булчуңдарыбыз күнөөлүү болгонун биз айтып өттүк. Ошол булчуңдарды кинезиотерапиянын жардамы менен реабилитация кылып калыбына келтирсек болот. Эң жакшы ыкма ушул болуп эсептелет. Кинезио дегенде дагы сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен кайталап кетейин. Кинезис деген бул грек тилинен кыймыл дегенден алынган. Которулат, кыймыл деп которулат. А терапия бул дарылоо болуп айтылат. Мындайча айтканда, кыймыл менен айыктыруу, же болбосо кыймыл менен дарылоо деп түшүнсөк болот. Ушул кинезиотерапиянын бунун ичине дагы көптөгөн ыкмалар камтылган. Ал кандай ыкмалар дейт турган болсо, механотерапия деп коет, ар кандай тренажердук аппарат шаймандардын жардамы менен, анан ЛФК деп коет, лечебный физкультура деп өзүңүздөр жакшы билесиздер. Андан сырткары жаңы бобот терапия деп коет, войтотерапия деп коет, слинг терапия деп коет. Ушундай ыкмаларды колдонуп, анан физиолечение деп коет. Физиолеченияны жакшы билесиздер. Бул электрофорез, магнитотерапия, УВЧ, ультразвуковая терапия, ушундай физиолечениянын ыкмалары дагы өзүнчө көп болуп эсептелет. Андан сырткары ийне саюу, игла рефлексотерапия деп коебуз. Массаждар жолу менен дагы айыктырып калыбына келтирсек болот. Ушул негизинен топтомуна алып келгенде бул кинезиотерапиянын
ыкмасы деп айтып койсок болот. Ал эми кинезиотерапия менен биздин медициналык борбордо ушундай артроздорду текшерип, анализ тапшыртып, андан кийин УЗИ кылып ушул муундарды УЗИ кылып, ичинде муундун ортосунда суу көбөйүп кеткен эмеспи, же болбосо тескерисинче суу топтолуп кисталар пайда болуп калдыбы, ошолордун баарын билиш үчүн бир канча текшерүүлөрдөн өткөрүп, анан сизге өзүмдүн жеке ойлоп иштеп чыккан дарылоо программаларым бар. Ошол кинезиотерапия ыкмасын колдонуп, жеке программамдын негизинде сиздерге ушу дарылоо калыбына келтирүү программасын түзүп берем дагы. Инструктор ЛФК, ошол сиздерди көзөмөлдөй турган дарыгерлер, кинезиотерапевттердин жардамында сиздердин ушундай артрозторуңуздарды калыбына келтирип, айыктырып бергенге бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Анда эмесе биздин даректи дагы көп сурашат, дарегиңер кайсыл жерде депчи. Биздин дарегибиз Бишкек шаары, Жаманбаев көчөсү 8/2. Же болбосо Чүй областынын Малиновка айылынын Центральная көчөсү 16/16. Ошол жерде биздин жата турган стационарыбыз дагы бар. Бул бизде шаарда, мисалы Бишкекте амбулатордук негизде багытта үйдөн келип кетип туруп амбулаторный лечение алсаңыздар болот, реабилитация. Ал эми Воронцовканын өйдө жагындагы Малиновка айылында сиздер ал жерге келип жатып, ошол жерден дагы реабилитация кылып, ден соолукту чыңдап калыбына келтирсеңиздер болот. Анда эмесе бул артроздун стадиялары жөнүндө дагы бир аз айтып өтөйүн. Азыр стадиялары 1-чи стадия, 2-чи, 3-чү, 4-чү стадия деп бөлүнөт достор. Ушул артроздо 1-чи, 2-чи стадияда ала турган болсок, дээрлик адамга мындай белгилерди көп бербейт. Көбүрөөк басканда же муунду кыймылдатканда бир аз кысыраган, катыр-кутур деген үндөр чыгышы мүмкүн муундардан. Андан сырткары 3-чү, 4-чү стадиясында, 3-чү, 4-чү стадиясын ала турган болсок, муундун бети мындай жара болуп кетет. Муундун бети жара болуп, сөөк бири-бири менен өйкөлүшүп, анан сөөктүн жээгине да мындай бодуракай болуп сөөктөр өсүп кетет. Бул учурда такыр муунду тизени мисалы бүгүп, толук бүккөнгө болбой калат, же болбосо тизени толук жазганга болбой калат. Ошол учурлар өтө коркунучтуу. Анткени кинезиотерапиядагы бул жерде жакшы жардам бербей калышы мүмкүн. Жардам берсе дагы көп убакытты талап кылышы мүмкүн. Ошого байланыштуу канчалык эрте диагнозду так коюп, артроз барбы жокпу, келечекте мен артрозго кабылып калбаймынбы деген профилактикалык мындай текшерүүлөрдү өзүңүздөр өткөрүп турушуңуздар керек. Анын үчүн дарыгерге келип, бизге дарыгердин консультациясын алып, алдын алып, ушул артроздун анан өткөрүп жибербейби деген маселелерди чечип алсаңыздар болот. Жана эгерде 4-чү стадияга өтүп кеткен артроз болсо, анда муундун бетин кесип, мисалы могу сөөктү, жамбаш сөөктү кесип, андан кийинки мына буттун тизенин ылдый жагында 2 сөөгүбүз болот. Ушул 2 сөөктүн баш жагын кесип, жасалма муун операциясын жасаганга, эндопротезирование деген операция жасаганга туура келип калышы мүмкүн. Эми ошондой болбош үчүн сөзсүз түрдө калыбына келтирип реабилитация кылыш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз ушул экрандагы жазылып турган номерлерге чалып, же болбосо WhatsApp номерибизге, ушул номерге WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды берсеңиз, мен сиздердин суроолоруңузга жооп бергенге даярмын. Андыктан биздин эфирдеги номерге чалаардан мурун телевизордун үнүн азайтып, же болбосо башка комнатага чыгып, же телевизордон алысыраак туруп, анан кийин бизге чалууларды жиберсеңиздер жакшы угулат дагы, башка көрүүчүлөргө дагы мындай тоскоолдук кылбайт. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, экрандагы телевизордун үнүн азайтып алып туруп, анан чалуу жасап бизге өзүңүздөрдү кыйнап жүргөн, артрозго байланышкан
суроолоруңуздар болсо бизге мага суроо берсеңиздер, мен сиздердин сурооңузга жооп берем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул артрозду толук айыктырып жиберүү мүмкүн эмес. Анткени артроз бул өнөкөт оору. Булчуңдарды күчтөндүрүп койсок, артроз жакшы айыгып калат, калыбына келип калат муундар. Ал эми булчуңдарды дайым күчтөндүрүп, жанагы көнүгүүлөрдү жасабай кое турган болсок, анда бул оору 6 айдын ичинде кайрадан кайталанып, сиздерди кайра оорута турган абалга келип калышы мүмкүн. Анда эмесе бизде чалуулар бар экен, биз жооп бергенге аракет кылалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайсыл жактан байланышып атасыз? Чүй областынан, Канттан. Кант шаарынан байланышып атасыз, Ага. Артроз боюнча эмне сурооңуз бар эле? Могу жана кандай десем, колдору жана көп сууга салганда суук тийгенден кыйшайып калган ушулбу артроз? Мен просто кеч кошулуп каналгачы. Артроз ошол бул ревматоидный полиартрит деп коет. Сиз айтып аткан жанагы муздак сууга салып, анан колдор манжалар кыйшайып калган. Кыйшайып калган бул оору негизи ревматоидный полиартрит деп коет. Бирок бул оорунун, ревматоидный полиартриттин кесепети сөзсүз түрдө бул артрозго алып келет. Ушул оорго кандайдыр бир май сыйпасак болобу деген суроо келди да. Болот, мазь сыйпасаңыз болот, бирок бул мазь муунду айыктырып жибербейт. Анткени негизги себептерин дарылаш керек. Мисалы, полиартрит, ревматоидный полиартрит болгон болсо, жанагы иммунитетти мындай бир уктоочу абалга чейин алып келип алганга чейин, жанагы ремиссия деп коет. Ошол абалга алып келип алганга чейин полиартриттин өзүнүн дарылары бар да, метатрексат, ошого окшогон бир дагы гормоналдык таблеткалар, ошолорду ичип, дайым ичип туруш керек. Бирок аны ичкенде адам жүрөк айланышы мүмкүн. Буну ичиш оңой эмес. Дайым жүрөк айланып, тамак жегенде кускусу келип, жебесе дагы кускусу келип, дайым ушундай абалда жашап калат. Бирок ошолорду регулярно ичип, ошол процессти токтоткондон кийин, андан кийин жанагы сөзсүз түрдө реабилитация кылып туруш керек. Муундарды, манжаларды, реабилитациялык көнүгүүлөрдү, лечебный физкультураларды жасап, ушундай сөз түрдө муундарды иштетип, разработка кылып туруш керек. Антпесе сиз айткандай муундар кыйшайып, ишке жарабай калышы мүмкүн да. Мазьды убактылуу сүйкөп турсаңыз болот бирок. Ошо витаминдерди да ичсе болобу деген. Албетте. Врач айтат, кальций ичиш керек, сөөктөрдөчү, анан ошондуктан ошону сурайын дедим да. Албетте болот, витаминдерди ичсеңиз. Андан сырткары, витаминдерден сырткары кальцийди мындай кан тапшырып кальцийге. Кальцийдин нормада кандын составында канча экенин билбей туруп эле дары ичкен болсоңуз, эгер дозадан көп ичип алган болсоңуз, анда жанагы иштебей турган, артроз болуп турган муундарга көбүнчөсү жанагындай тузга окшоп сөөктөр өсүп, катуу сөөктөр пайда болот дагы, муундун иштен чыгышына, муундун жабыркашына өбөлгө түзөт ал. Муундарыңыз мындай еще больше кыймылдабай калат. Жана ошо сөөктөр бири-бирине жабышып, өсүп дагы кетиши мүмкүн. Андайлар дагы бар да, жанагы остификация деп коет. Остификация процесси жүрүп кетчү болуп турган болсо, анда сөзсүз түрдө анын кесепети операция менен бүтө турган болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кальций ичүүдө дагы өтө абайлаш керек. Кальцийди жөндөн эле иче берген болбойт. Кальцийди кан тапшырып, нормада канча экенин билип туруп, ошого жараша дозасын определять этип туруп, анан ичиш керек. Ошондо туура болот. Түшүндүңүзбү? Дагы башка сурооңуз барбы? Дагы бир суроо, бул жанагы буттагы бармакта да тоже сөөк өсөт да. Ооба. Чоң бармактын өйдөрөгүндө.
ооба экөөндө тең прям уже ал второй стадия, анан ага бир кандайдыр бир чара көрсө болобу или только оперативным путем эле сөзсүз түрдө реабилитологко кайрылышыңыз керек. Биздин клиникага келсеңиз, биздин дарыгерлер сизге көрүп туруп, анан сизге толук түшүндүрүп берип туруп, кандай дарылаш керек, кандай реабилитация кылыш керек, калыбына кантип келтириш керек, баарын сизге айтып беребиз. Сиз эфирден тышкарда биз менен байланышыңыз, ошол жөнүндө сизге толук маалымат айтайлык. Хорошо, рахмат. Сурооңузга рахмат. Анда дагы башка чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кайсыл жактан байланышып атасыз, эже? Нарын. Жакшы, жакшы. Сиз кандай суроо берейин дедиңиз эле артроз боюнча? Мен бутум ушу артроз бирок канчанчы степень экенин билбейм да. Ошону кандай кылып эмсек болот, ошону кандай дарылар? Муну оп-оңой эжеке. Муну сөзсүз түрдө бизге келиштин деле кажети жок. Ошол өзүңүздүн поликлиникаңызга барып, же болбосо жакын жердеги ооруканага барып, кайсыл эки тизеңиз ооруган болсо, ошол тизени рентгенге түшүрүп туруп, артроз барбы жок экенин тактасаңыз болот. Эгерде артроз болгон болсо, анда бизге кайрылсаңыз, биз кантип реабилитация кылып калыбына келтириш керек экенин сизге толук маалыматты айтабыз. Менде артроз бар деген. Артроз бар деген. Стадиясын билбейсиз, э? Болобу? Кандай дейсиз? Операция кылыш керек деген, операция кылбай дарыласак болобу? Эгерде 3-чү степендеги артроз болгон болсо, анда операциясы жок, кеспей туруп калыбына келтирип реабилитация кылсак болот. Анын үчүн сиз биздин реабилитациялык борборго келип, биздин жанагы кинезиотерапия ыкмабыз менен бир канча күн ошол көнүгүүлөрдү жасап, лечебный физкультураларды жасап, массаждарды өтүп, реабилитация кылсаңыз болот. Силердин немеңер кайякта, кайдан эметсек, кайрылсак болот? Биздин дарегибиз Бишкек шаары, Жаманбаев көчөсү 8/2. Жөн эле бара беребизби же? Ооба, жөн эле келе бересиздер. Чатыр көл деген илгерки кинотеатр болгон. Ошол кинотеатрдын маңдайындабыз. Анда жөн эле бара берип турасызбы? Эфирден кийин биз менен байланышсаңыз, дагы толук даректи айтабыз, эжеке. Макул анда. Макул, жакшы алыңыз. Дагы чалуу бар экен, анда биз жооп берели. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы байке? Саламатчылык. Кайсы жактан байланышып атасыз? Биз Кара Балта шаарынан байланышып атабыз. Жакшы, рахмат. Кандай сурооңуз бар эле? Байке, менин апам 12 жылдан бери муун ооруда ооруйт. Анан мындай колу буту эртең менен ишиген жок, бирок кайнаган деле жок. Анан эртең менен турганда мындай алсырап, алып куруп, анан кусуп, анан мындай титирек, кадимкидей титирек кармап, ошондой болуп ооруп атат да. Канча жашта апаңыз? Апам 54 жашта. Буга чейин текшерилди беле? Артроз деген диагноз коюлбады беле? Жок, анан буга чейин көп жерлерге барып текшерилген, көп леченияларды алган, бирок азыр деле ошондой ооруп атат да, бирок ошол адресиңиздер кайсы жерде? Макул, рахмат. Мен азыр суроого жооп берем анда. Так, биздин дарегибиз Бишкек шаары, Жаманбаев көчөсү 8/2. Эски байке суроом бар. Поластрит деген диагноз чыккан. Азыркы учурда Медрол 4 деген дары ичет, таблетка. Түшүнүктүү. Азыр мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге рекламалык тыныгуу кылалы дагы, андан кийин бул карындашыбыздын суроосуна жооп берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кара Балталык карындашыбыздын суроосуна жооп берели анда. Апамдын дейт, тизелери ооруп, титиреп, шишип, ушундай басканда кыйнап келет дейт. Жана 4 мг болгон Медрол деген таблетканы дайым азыр ичип келүүдө дейт. Ревматоидный полиартрит деген диагноз коюлган дейт. Бул оору Медрол деген таблетка бул гормоналдык таблетка болуп эсептелинет. Жана бул ревматоидный полиартритте ооруну басаңдатыш үчүн, сезгенүүнү токтотуш үчүн жазылат. Жана бул дарыны өтө көп убакытка дагы ичкенге болбойт. Анткени бул оору, бул дары
медрол деген гормоналдык дары адамды мындай толтуруп жибериши мүмкүн, салмагын жогорулатып иши мүмкүн, же болбосо дайым ошол дарыга привыкание деп коет, көнүп калышы мүмкүн дагы. Бул мындай бул дарыны ташташ же токтотуш кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул кайрадан жанагы дарыгер выписка жазып берет да, мисалы ооруканадан чыгып баратканда. Ошол выпискада кайрадан контрольныйга 6 айдан кийин келиңиз деп жазат, а биздикилер ошону маани бербей калат. Ошол рекомендацияларды толук окуп жүргөн өзүңүздөргө пайдалуу. Анткени ошол жакта жазылат. 2 айдан кийин десе 2 айдан кийин, 6 айдан кийин десе 6 айдан кийин барып кайрадан контролдон өтүшүңүздөр керек. Дарыгер бекеринен антип жазбайт, анткени ошол жазган дарыларды жазган мөөнөттө кайра келсе өзгөртүп бир катар текшерүүлөрдөн өткөрүп, ошол дарылардын дозасын кайрадан подбор кылып, же болбосо көбөйтүп, же азайтып, же башка дары жазганга мындай ошого ыктап туруп, анан кийин жөнөтөт. А биздикилер кандай болот? Көпчүлүк учурда ошол выписканы такыр карабайбыз дагы. Ошол бир дарыны жазып берсе, 2 жыл деле ошол дарыны ичип жүрө беребиз. Же болбосо андан да көп ичип жүрө беребиз. Мындай кылган туура эмес. Ошон үчүн кайрадан ошол докторго барып, дарыларды бир катар текшертип, анализдерди бир катар текшертип, андан кийин башка дары жазабы же ошол дарыны улантабы, дарыгердин кеңешин алыңыздар сөзсүз түрдө. Анан эң негизгиси реабилитация кылыш керек бул жерде. Артрозду бир эле дары менен айыктырып ишке болбойт. Бул убактылуу сезгенүүнү, шишикти, ошол процессти токтотуп турушу мүмкүн, бирок айыктырып жибербейт. Андыктан реабилитация кылыш керек экенин мен кайрадан да сизге айтып кетип атам. Анан биздин даректи сурадыңыз. Бишкек шаары, Жаманбаев көчөсү 8/2. Эски Чатыркөл деген кинотеатрдын маңдайындабыз. Примерно ориентирди айтып коеюн, Манас университети, БГУ деген университеттер бар. Ошонун күнчыгыш тарабына бир аз жакыныраак болуп калат. Азыркы Саякат гостиницанын маңдайы болуп калат. Ошол жерлерге келсеңиздер, оп-оңой таба аласыздар. Жана биздин эфирдеги номерлерди сактап алыңыздар. Эфирден сырткары деле бизге чалып же жазылып байланышка чыксаңыздар, биз сиздерге сөзсүз жардам бергенге аракет кылабыз. Эфир учурунда байланыша албай калып, чалсам албай койдуңуздар деп ушундай таарынгандар дагы болуп калат. Ооба, андай учурлар дагы болот. Анткени сиздер көпсүздөр, мен жалгызмын. Бир учурда 5-6 чалуу келгенде мен ала албай калып жатам. Кээде бирөөңүздөрдүкүн алып жооп берсем, бирөөңүздөрдүкүн жооп бере албай калам. Ошондуктан эфирден сырткары деле биздин эфирдеги номерлерге байланышып же WhatsApp'тан жазсаңыздар, биз сиздерге сөзсүз түрдө тезинен жардам эмеге байланышка чыкканга биз дайым даярбыз. Анда эмесе бизде чалуу бар экен. Жооп бергенге аракет кылайлы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Кайсыл жактан чыгып атасыз? Биз Көлдөн чалып эле Караколдон. Эң жакшы. Кандай сурооңуз бар артроз боюнча? Биз ошо бутум ооруп эле да, могу томук жагыма. Бир эле бутуңузбу? Бир бутум, оң бутумда, өйдө жанында басканда согончоктон өйдө карай ооруп, анан томуктун тегерегинде шишик болуп атат да. Биз эмеге гастапарат бүт баарына бардык, анализдер бүт баары жакшы чыгып атат. Бирок шишик анан өйдө туруп бастырбай атат да, мына жатканда билинбейт, отурганда билинбейт. Томукка, муунга бир травма болуп же бир эме болду беле бир? Жок, андай нерсе болгон эмес. Андай болгон эмес. Томук болгондо жанагы муунду айтып атасызбы же болбосо жанагы таманды айтып атасызбы? Таманда жана согончок менен стопа менен өйдө чыкканда томук бар го. Томук бар, Ошо томуктун тегереги ооруп атат. Томуктун тегереги. Сырткы томуктан. Канча убакыт болду ошол жерин соорганына? 1,5 жылдай болду. 1,5 жылдай болду. Мурда эме болчу эле да, азырдан оорчу эле, азыр эми уже катуу ооруп, күндө ооруп баштады. Анан гормон дексамитозон алсак басылып калып атат. Мурда дексамитозон бир 4 күнгө чейин жардам берет эле. Азыр анализдерди тапшырдыңыз беле? Буга чейин ревматоидный полиартрит же болбосо бруцеллез деген ушундай бир диагноздор коюлду беле? Бруцеллезго
тапшырбадык, бирок анализдерди бүт баары жакшы чыгып атты. Баары таза чыгып атат, Баары таза чыгып атты. Сиз мындай реабилитолог, кинезиотерапевт дегендерге кайрылып көрдүңүз беле буга чейин? Ооба, баарына кайрылдык. Бирок жардам бербей жатат, Жок, жардам бербейт, ооба. Баарына эле кайрылдык. Түшүнүктүү. Сурооңузга чоң рахмат. Анда мен сизге жооп бергенге аракет кылайын анда. Бул байкебиздин бутуна текшерүүлөрдү өткөрүш керек экен. Эң жөнөкөйүнөн башташ керек. Рентген кылыш керек. Анан сөзсүз түрдө ошол томуктун муунун УЗИ ультра үндүк текшерүүдөн өткөрүш керек. Сөзсүз түрдө дагы бир жолу анализдерди тапшырып, анан ошол жердеги связкаларды дагы эгер ошол текшерүүлөрдөн эч нерсе табылбаса, таза деп чыгып аткан болсо, жөндөн жөн бул оорубашы мүмкүн. Анткени бир травма болуп, же чоюлуп, же связкалар жарылып, кырчылып калган болушу мүмкүн. Акыркы учурда эң акыркы текшерүү бул магнитно-резонанстык томографиядан өткөрүш керек, ошол муундучу, томукту. Анан ошол жактан билинет. Эгерде Бишкекке келип кала турган болсоңуз, биздин дарыгерлерге келиңиз, сизге ошондой жардамды биз көрсөтө алабыз. Андыктан муну көп күтпөш керек. Анткени бул томуктагы өтө капризный орган, мындайча айткандачы, өтө сложный. Дайым ушинтип шишитип, оорутуп жүрө берсек, өнөкөт болуп, кийин айыкпай турган дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан дарыгерге тезинен дагы кайрылыңыз. Эгер убактыңыз болсо, бизге дагы келсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Каяктан байланышка чыгып атасыз? Угуп атабы? Угулуп атат. Телевизордун үнүн бир аз азайтып алсаңыз жакшы болот. Мен апамдын тизеси ооруйт да, шишип жатат, ошон эмне кылыш керек? Бир тизесиби же эки тизесиби? Эки тизеси тең. Шишип жатат. Ылдый бутун ылдыйына чейин шишип кетет да. Басабы Бардык апа? нерсени басат. Көбүн нерсе ооруп, кыйнап атат да. Сөзсүз түрдө анализ тапшырыш керек. Анан кийин УЗИ жасаш керек муунду. Ичине суу топтолуп кеттиби же киста пайда болуп калдыбы? Андан кийин рентген сөзсүз кылыш керек. Анан ошолорду тизесин. Анан сөзсүз түрдө кинезиотерапевт, реабилитологдорго кайрылыңыз. Анан ошого жараша сизге көнүгүү жазып туруп, тизени калыбына келтириш керек. Шишиктерин азайта турган керек болсо дарылар жазылып калышы мүмкүн. Врачтарга көрүнүп, назначение алып, укол алып, бардыгын алып көрдү, бирок кайра эле ооруй берет да. Тизеге укол алат экен го, ошону да алып көргөн. Түшүнүктүү. Мен сурооңузга жооп берейин анда. Көрдүңүзбү? Дары менен убактылуу гана дарыланса болот. Дарыны алып жатат. Ийнени тизеге сайдырып жатат. Май койдуруп жатат. Убактылуу бир аз жардам берет дагы, бирок кайра эле кайталанат. Бизге келген бейтаптардын 90% менин барбаган жерим калган жок. Укол алдым, блокада жасаттым, дарылардын бардыгын врач айткандай кылып ичем, уколдун баарын ошондой сайдырам дейт. Бирок натыйжа жок. Ошондуктан бул жерде жанагы причинасын дарылаш керек. Ошол эмне үчүн артрозго алып келип койду? Ошол причинасын калыбына келтирип койсок, анда артроз толугу менен айыгат. Сөзсүз түрдө текшерүүгө келиңиздер. Эфирден сырткары дагы байланыштаңыздар, биз сиздерге даректерди айтып беребиз. Анда эмесе чалууларга жооп берелик максимально. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Каяктан байланышып атасыз? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Таластан байланышып атасыз, а? Биз Таластан байланышып атабыз. Түшүнүктүү. Байке, артроз боюнча кандай сурооңуз бар? Эми жашым 70-те. Жашым 70-те. Андан кийин эми бул жакын арада эле башталды. Муногу тизеден өйдөгөстө булчуң эттердин баары сайышып ооруйт. Сөөк ылдыйлар ооруйт. Андан кийин тамандар
атышып бастырбай ушулар ооруп калды, бир азыраак убакыт болуп калды, 1 айдай. Аны ушуга бир маалыматың берсең кагалан, же барайлы ошага. Ооба. Муну тиселерде ооруйт бирке-бирке, бирок мунагу булчуң эттер сен үстү толук сайгылаш ооруйт. Сенде уйку бербейт. Түшүнүктүү. Анан ошондой таман да ушундай. Таман бастырбайт. Түшүнүктүү. Сурооңузга чоң рахмат. Анда мен сизге жооп берейин. Бул жерде байке сөзсүз түрдө бизге келиш керексиз. Биз сизди ошол булчуңдарыңызды миофациалдык осмотр деп коебуз. Бүт денедеги булчуңдарды кармап көрүп, пальпация жасап көрүп. Пальпация деген эми мондай сыйпап, басып кармап көрүүнү айтабыз. Ошондой кармап көрүп, булчуңдардын кайсынысы муштумду түйгөндөй болуп, спазм болуп, блок болуп турат, же болбосо булчуңдун кайсынысы ичкерип, кыскарып калган. Ошолорду так диагноз коюп алып туруп, анан сиздин артрозdoруңузду калыбына келтиребиз. Булчуңду калыбына келтирмейин, артрозду айыктырыш кыйын. Биз ошол булчуңдарды калыбына келтирбей туруп эле ошол жешилип калган сөөктөргө дары куйдуруп, артрозго ийне сайдырып, май куйдуруп, плазма куйдуруп, ошондой эле дарылоолорду жасай беребиз. Бирок убактылуу бул нерсе. А сиз качан ошол денедеги буттагы булчуңдардын баардыгын күчтөндүрүп, спазм болуп турган булчуңдарды бошотуп, узундугун узартып, растяжка деп коет го жана орустар, растяжканы узун кылып, булчуңдарды чоюп, кан айлануусун жакшырткандан кийин гана бул артрозду сиз унутасыз. Андыктан сиз бизге келиңиз дагы текшерүүлөрдөн өтүп, дарыгердин кеңешин алгандан кийин биз сизге толук түшүндүрүп беребиз. Кантип реабилитация кылыш керек, анан канча убакыт келиш керек, ошолордун баарын айтып беребиз. Анда эмесе бизге чалуулар бар экен. Саламатсызбы? Кайсы жактан байланышып атасыз? Мен Кочкордон байланышып атам. Эң жакшы сурооңузду берсеңиз артроз боюнча. Мен 2 тишем ооруйт да, такай. Бала кезимден бери. Телевизордун үнүн бир аз азайтып алсаңыз абдан жакшы болот эле. Ия. Телевизордун үнүн бир аз азайтып коесузбу? Ошо 2 тишем. 2 тизеңиз ооруйт. Жашыңыз канчада? Жашым 64-та. Канча жылдан бери ооруп атат? Ой, эми көп эле жыл болду. Бала кезимде деле ооручумун, 20-30 жаштарымда деле, жаш кезимде. Буга чейин сиз реабилитациялардан өттүңүзбү, дарылоолордон өттүңүзбү? Анан мурун бир больницага да чыккам, анан бруцеллез деп айтканда, илгери бир 40 жыл мурун. Анда жамбасым ооруп, анан быйылда жамбасым ооруп, 3 жыл баса албай калып, анан жамбасымды операция кылды. Эме койду да, протез койду жамбасым. Эмне протезирование жасап аткан турбайсызбы? Каска жилет жанан азыр о 2 тишем эле ооруйт да, тишелеримчи ошого. Кандай дары бермек керек, ошого билейин дегем да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сурооңузга. Анда мен сиздин сурооңузга жооп берейин байке. Кашкажиликтин башын алмаштырып, томукту, жамбаштагы томукту алмаштырган эндопротезирование деген операцияны байкебиз жасатыптыр. Бирок ошого карабай 2 тизеси ооруп, шишип, көптөн бери байкени сыздатып, кыйнап жүрөт экен. Эми бул жерде сөзсүз түрдө жамбаштын томугу, кашкажеликтин башы жейилип калгандай, 2 тизеде дагы артроз бар сизде. Менин божомолум боюнча. Ошол артрозторуңуз баскан сайын муун өйкөлүп бири-бирине. Шишик пайда болуп, муунун бети жанчылып, жара болуп, ошондон ооруп аткан болушуңуз мүмкүн. Андыктан кайрадан бизге келип текшерүүлөрдөн өтүп, дарыгердин кеңешин алсаңыз, анда бул биз артрозду кантип дарылаш керек, кантип калыбына келтириш керек экенин сизге жакшылап түшүндүрүп берип, андан сырткары сиздин жамбашыңыздагы турган эндопротез болгон, жасалма муун болгон жериңизди дагы калыбына келтиргенге, реабилитация кылганга биз сизге сонун мүмкүнчүлүктөрдү айтып беребиз. Андыктан биздин дарегибиз
Бишкек шаары Жаманбаев көчөсү 8/2 дарегине келип, же болбосо ушул телефондорго байланышсаңыз, биз сизге дарегибизди айтып беребиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Телевизордун үнүн бир аз азайтып коюп туруп, сурооңузду берсеңиз жакшы болот эле. Мен Бишкектен чыгып атам. Абдан жакшы. 67 жаштамын. Мен күн сайын эртең менен 10 000 шарттын басчымын да. Анан ортодо 5-6 ай баспай калдым. Ошондо 2 тисем ооруп, обследование кылсам, оң жагы 1-чи стадия, сол жагы 2-чи стадия артроз деп койгон. Бир аз лечение алдым. Бирок кайра эле күн сайын эртең менен 1 саат, 1,5 сааттан бассам, азыр эчтеке оорубай калды. Сиз ушуга кандай дейсиз? Ошол лечение алдым деп атпайсызбы? Ошо кандай лечение алдыңыз? Эмне дарыларды алдыңыз? Дарысын излеп унутуп калдым. Унутуп калдыңыз. Терапевттен алдым бир 5 күн. Анан кийин мени жанагы ортопедке жиберген. Ортопед врачтыгын дагы бир 5 күн эле алдым. Ошол боюнча алган жокмун. Бирок азыр күн сайын 1 саат, 1,5 сааттан басам, азыр таптакыр оорубай калды. Ушундай кылып айыгып кетүүгө болобу? Мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Сиз трубканы коюңуз. Мынакей эң сонун суроо болду. Күндө 10 000 кадам басчу экен эжекебиз. Басчу экен, жакшы, бар жогу жакшы болчу экен, оорубайт эч жери. Бирок 6 ай баспай калган. 6 айдан кийин тизеси ооруп баштаган. Анан өзүңүздөр уккандай дарылоо жүргүздү. Дарылоо жүргүзгөндөн кийин дагы толук айыгып кеткен жок дейт. Бирок ошого карабай басат экен, азыр оорубай калды дейт. Бирок бул эжекебиздин булчуңдары дагы алсызданып, эме болуп калды. Атрофироваться этип калган. Бирок ошого карабай басканда бир аз жакшы болот. Негизинен жанагы көп басканда муундун бети жешиле бериши мүмкүн. Сизге көп баскан азыр болбошу мүмкүн. Ошон үчүн сиз биздин консультациябызга келиңиз, сизди текшерип туруп, анан толук сизге айтайлы. Басканга болот же болбосо реабилитация кылыңыз деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калды. Сиздер менен кийинки жумада кайрадан ушул биздин 7 каналда Ден соолук плюс көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен Эсен клиник реабилитационный борборунан дарыгер Сарыков Эсеналы болду. Саламатта калыңыздар.